Мына ушуну Аллах субханаху таала айтып атат. Ам якулуна фтара бал хувал хакку мин раббик литунзира кауман ма атахум мин надирин мин каблик. Ушундай коомго эскертүү бер дейт. Аларга буга чейин, сага чейин ким келген эмес? Назир. Назир деген коркутуучуну айтат. Эскертет, бирок коркутуп эскертет. Башир деген эскертүүчү, бирок башарат менен, сүйүнчү, жакшы кабар менен. Түшүнүңөрбү? Жерде сага чейин аларды коркуткан адам келген эмес деп атат. Бул деген сөз жакын аралыкта деген маанасы бар. Жакын аралыкта, сага чейин жакын аралыкта аларга бир пайгамбар келген эмес деген сөз. Түшүнүңөрбү? Себеби буга чейин да пайгамбарлар келген. Бирок жакынкы аралыкта пайгамбарыбызга чейин арабтарга пайгамбар келген эмес. Мисалы, арабтарга акыркы пайгамбар болуп Исмаил алейхиссалам келген. Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам менен кошо Хажира энебиз алып келип Меккеде жашаган. Буну окуганбыз өткөн сабактарда. Туурабы? Меккеде жашаган, Меккеде Исмаил алейхиссалам чоңойгон, экөө чогуу эмне кылган? Кабаны курган. Бүт бардыгы Меккеде болгон. Ошол Курейш, ошол жерде жашаган элдин арасында болгон. Бирок алардын жакын арада пайгамбар келген эмес, кийин анан көп жылдан кийин анан арабтардан анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах таалам чыгарган пайгамбар кылып. Ошон үчүн айтып атат Кур'ан-ы Каримде: "Матахум мин назири мин каблик." Жакын арада сенен алдын буларга пайгамбар келген эмес. Ошондой жахыл коомду сен эскерткен деп Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга өкүм кылып атат. Түшүнүңөрбү? Себеби Бани Исраил келе берген. Бани Исраилдин акыркы пайгамбары Иса алейхиссалам. Иса алейхиссалам менен пайгамбарыбыздын арасында эле фатрат немеси 570 жыл айырмасы бар. Ал эми акыркы пайгамбар арабтарга келген Исмаил алейхиссалам. Исмаил алейхиссаламдан тартып пайгамбарыбызга чейин пайгамбар келген эмес. Ошол аралыкта айтып атат, жакын арада пайгамбар келген эмес дейт. Пайгамбар келген эмес балдар, бирок пайгамбарлардын таалиматтары, алардын хидаяттары көп жыл бою өмүр сүргөн, элдин арасында болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы пайгамбар болушуна чейин эмне кылган? Ибрахим алейхиссалам дининде ибадат кылган. Гары Хирада болгон окуялардын бардыгы эмне болгон? Ала миллати Ибрахим. Ибрахим алейхиссаламдын дини негизинде болгон. Арабтарда баары эле мушрик болуп кеткен эмес ошол доордо. Мутавахид, таухидти сүйгөн адамдар да болгон. Жахилият доорунда эле ошол таухидти сүйүп, буттардан алыс болгон адамдар болгон. Алыс болгон адамдар болгон. Мисал жахилият доорунда эле кээ бир риwаяттар келет, хадистерде буттарга атап союлган малдар жебеген адамдар болгон. Буттарга арнап союлган малдарды жебеген адамдар болгон. Алар ошол бутка союуттун сен Кудайга арнаган жоксуң деп эмне кылган? Ошону жегиси келген эмес. Ушундай сахабаларда болгон, жахилият доорунда эле. Ошон үчүн жахилият доору болгон, бирок пайгамбарлардын алып келген дини, таалиматтары келген үчүн алар ошолордун негизинде жашап келген. Бирок көпчүлүк адамдар бутка сыйынып бузулуп кеткен доор болгон. Мына ушуну айтып атат Аллах субханаху ва таала: "Сага биз бердик хакыйкатты, сен аны менен эскертесиң ушундай коомго, аларга буга чейин, сага чейин жакын аралыкта пайгамбар келген эмес, лааллахум яхтадун. Мүмкүн алар ушул жолду, туура жолду таап, хидаят таап калар" деген аят менен Аллах субханаху ва таала эскертип атат.